эмне үчүн өзүнүн мекенде иштешпейт ушул аялдар. Мен ишкана ачайын, ушул аялдар жумуш менен камсыз кылайын деп анан кийин швейный цех ачтым. Караганда 3 күн болду. Ошондо мен жанагы биздин азыркы интеллектуалдык подвесной баягы биздин оборудованияларды биринчи мен ошол жактан көрдүм. Бир сөз эсимде калганда 99% аракет, 1% талант дегенчи. Анда анан ошо швейный цехте дагы кайра өзүмдүн сөзүмө келейин. Риск да, көрдүңөрбү? Риск вообще ужасно рисковый экенсиз. Саламатсыңар, урматтуу зрительдер. Бүгүн мага конокко келген Базаргүл деген предприниматель. Фирмаңыз Базико, туурабы? Ооба, Базико. Ошондо Базаргүл, сиз эмне кылып жүрөсүңөр? Саламатсызбы, Чыңгыз? Саламатсызбы, көрүүчүлөр? Бизнесте 30 жылга жакындап калды. 29 жылдан бери бизнестемин. Мен 19 жашымда соодага чыкканмын. Биринчи жүрүңөр 19 жашымда мен окунуп бүтүп эле, мен 9 базасы менен окуга тапшырганмын. Педколлежди бүткөнмүн, өзүм Оштон. Өзүм Алайдан болом. Оштон бүткөнмүн. Окууну биз бүткөндө ошол мезгилде биз Союз удураган кезге туш келгенбиз. 91-жылы Союз удураган. 95-жылы мен окунуп бүттүм. 96-жылы эле мен айылга барганда жумушка орношпой эле мен ушу эл катары бизнес кылып соодага Союз убагында бизнес жаман көрчү. Ооба. Союз мезгилинде жок, биз деле аябай уялдык чындыгында. Биз деге уят. Азыр уялбайсызбы? Азыр жок, азыр уялбайм. Себеби көнүп калдым. Абдан жакшы. Ал кезде ошо баарыбыз эле тартынчубуз, соода кылгандан тартынчубуз да. Алгач эле мен айтып атпаймынбы, Алматыга кеттик, соода кылганы, эжемдин уюн сатып алып, менде деген акча жок. Мен деген студент болуп эле жаңы бүтүп барганмын. Анан ошол кезде мен ал эмне? Дом да? Биздеби? Үй, корова. Үй, уюн, эжемдин уюн сатып. Оштон Алматыга чейин кантип неме болду да, бизде деген мен окунуп бүткөндөн кийин айылга барганда мен окуп жүргөн кезде апам өтүп кетет. Мен төрөлгөндө атам өтүп кеткен экен. Анан апам деген бизде 8 баланы тарбиялап, баардыгыбызды окутуп, даже баардыгыбыз окуу жайында окуганбыз. Бир тууган байкем экөө бизге жакшы тарбия берип, ынтымакта, биз бир туугандар аябай ынтымакта чоңойтtu, апам раматылык акам экөө. Анан ошо мен ошто окуп жүргөн кезимде 2-курсумда апам өтүп кетти. Анан ошентип 3-4 курсту бүттүп, анан айылга барганда как раз апам өткөн жылдары Союз удураган. 91-жылы Союз кулаган. Өзүңөр билесиңер да. Аны билем. Ошол жылдары элдин баардыгы буудайдан, арпадан ун жеп калган. Биз студенттик кезибизде талон менен нан жеп калганбыз. Бизди сабактан эрте кой берет эле, барып очередке туруп, узун очередке талон менен нан алып, оны общежитиеге жеткичетир жарым наныбызды жеп анан жетчүбүз. Ошентип окунуп бүткөндөн кийин кыйын жашоо, айылга барсам дагы, айылда дагы эжем да сокращение болуп кетиптир жумуштан, байкем да жумуштан сокращение болуп кетип, жашоо аябай кыйын, жашоо оор. Мен эмес, даже өзүнүн балдарым менен тиричилик кылыш керек да, мен деген чоңоюп калганым үчүн кандай кылышым керек ойлонуп, ошол кезде аябай кыйын жашоо болгондо, ошондо эжемдин уй сайт го, ошондой уюн сатып, анан экөөбүз Алматыга соодага бардык. Казакстандын Алматы шаарында. Эмне кылып жүрдүңөр? Ол жерде биз биринчи тапочка саттык. Конечно, акчабыз аз. Домашний тапочка, резиновый тапочка сатканбыз. А ким силерге тапочка берди? Тапочканы биз ошо оптовый жактан алып, эжемдин досу көрсөттү бизге жолдо. Бу жерден аласыңар, алар бизден мурун барган экен, ушундай алып көрсөтүп койду. Ошодон биз тапочканы арзан жерден алабыз, оптовый жерден, розница сатабыз. Тияка барып алабыз эртең менен. Алып келип бул жактан сатып. Наценка канча болчу? Эми ошондо квартирабыз 50 теңге болчу. Жаткан күнүбүзгө берет элек, жатпаганыбызга бербейт элек да, напримерчи. Ушундай күнүндө эсептешет элек. Ушундай арзан болчу, бирок ошого жараша биз арзан да кошчубуз. 10 теңге, 20 теңге эле кошчубуз.
бир тапчыкага. 200%, 10 теңге болгондо анда вообще аз да, даже. Ну, не чувствую, да. Так. Ошо менен аракет кылып, ошентип соода кылып, анан эжем бир 2 айда эле кайтты. Кайра кызымдары, балдары бар болчу. Анан мени калтырбайм деп эмне кылып калды. Себеби мен деген үйдөн кичинекеймин. Мен таштасаң коркту да эми. Мен деле коркмокмун. Анан мен айттым, жок, мен калам дедим. Мен иштешим керек дедим. Мен жакшы сиз канчада 19-20 жашта болчумун. Мен иштешим керек, мен акча табышым керек деген өзүмдө мындай стимул бар болду да. Мен Алматыга кеткичектир да, мен өзүмчө кыялданып жүргөм да. Мен элдин баары бизнеске кетип атат деп деген сөздөрдү угуп, мен да бизнесмен болом деп ушундай кыялданыпчы. Анан ошентип эжем кайтты, мен калдым. Чечим чыгарып калдым Алматыда. Ошо алайлыктар менен кошо биз бир комнатада калдык. Анан эжем экөөбүз аябай ыйлашып коштоштук. Мен ыйладым чынында. Мага да оор болду. Соода жакшы болчу? Соода деген ооба, соода деген жакшы, бирок биз аз кошуп, акчабыз аз болгон үчүн, бирок өзүбүздүн расходубузду чаап, тыйын тыпыр таап иштеп кетти эжем. А мен деген ушундай столдун үстүндө 4 товар менен калдым. Эжемди узатып, ал кезде через Ташкент кетет болчу автобус менен. Ал кетти ыйлап, мен ыйлап калдым. Жамгыр аябай жадычы ошондочу. Мындай жетимге деле бурачит деген чын окшойт да. Жамгыр төктү. Анан ошентип жана кичине аз товарыбызды анан салып алып, бир коңшубуздун баласы келип калды. Ошо менен квартирага алып кетчүбүз. Даже немеге тачкага сүйрөп, өзүбүз квартирага алып кетчүбүз товарыбызды. Ошентип алгачкы аракеттер ошентип башталды бизнеске. Ошондо азыр ойлойм да, ошондо жоопкерчиликти мен моюнга алган экенмин депчи. Мен калам, мен иштейм депчи. Корккон жоксуз. Корккон, мен Аллахка тапшырдым өзүмдү. Мен иштешим керек, мени Кудай колдойт депчи. Канча жыл иштедиңиз Казакстанда? Ошондо Казакстанда 15 жыл иштедим. 15 жыл. 15 жыл иштедим. Казак күйөөгө тиген жоксуз. Казак күйөөгө тиген жокмун, кыргыз күйөөгө тийдим. Кудайга шүгүр, 2 балабыз бар, альхамдулилля. Экөө тең Казакстанда төрөлгөн. Ошентип Казакстанда биринчи мен обувь саттым. Ошо баягы айттым го, тапчыкадан кийин кичине кроссовка сатып үйрөнүп, айланып жүрүп кыдырып кроссовка алып келип сатып көрсөм, ал өтүп кетти. Биз эми сооданы ал кезде билбейбиз, бирок өзүбүздүн аракетибизден иш кыла баштадык да. Кроссовканы алып келип сатып көрсөм, Adidas деген жазуу бар. Жакшы өтүп кетти. Кайра барып келем. Adidas же Adidas. Анан ошо Саламандр деген, эми алар, конечно, подделкасы жок. Фирменный. Ошентип азыздан чоңойдук да. Ачыгындачы кроссовкадан туфли, анан ошентип анан сапожка кышкыга ошентип, Кудайга шүгүр, акырындап, анан ошентип ийгиликке жеттик. Ошол кезде бирок биринчи биз жабык контейнерлердин алдына турчубуз, местабыз жокчу. Кайсы базарда? Рахат деген базарда турганбыз. ЛТД Рахат, Алматыда. Барахолкода кирип кетип атканда эле Рахат, ЛТД деген базарлар, розничный базарда биз турганбыз. Абудан карай, ылдый карай оптовый базарлар болуп кетет болчу. Ошентип анан сатып, акча биринчи место алыш керек болду магачы. Себеби биз жабык контейнерлерде турат элек. Тиги хозяиндер келип, даже биздин коробканы теп, кууп, жаман көрүп, анан ошолорду карап кыялданчубуз да. Ушулардай болуп качан контейнерде болобуз деп, алар кофе ичишет, блатной болушупту. А биз болсо пирожки жеп алабыз, нар жактан барып эле. Ошо жайындасы экономить этип, суу эле ичип алабыз баклажкадан. Ачык айтканда туалеттен алып келип ичип алабыз. Потому что адам деген ошону таза деп ичсе таза эле болот экен да. Мисалы үчүн биз баардыгын биз азыр эле аны ичпей, муну ичпей эле деп атпайбыз. Ошону алып келип эле пирожкиден 2 штук алып келип. Эчтеке болгон жок. Кудай сактасын, жакшы эчтеке болбой эле иштедик. Анан кийин место алыш керек экен. Место алсак ошо туруктуу иштейт экенбиз деген ой келип, анан бир местаны аренда кылып алганмын. Канча? Акыркы акчама аренда кылып алдым. Сумма алдында бир 2,5 миң теңгеден период алгам да. Бир 6 айга период алганда бир 12 миң теңге болгон. 12 миң теңге бул $200 болчу. Ошондо мен $200 акчам бар экен. Ошол акчама мен место алып алгам. Анан ошол местоға алып алып, акырындап анан 4 товар, 8 товар кылып, анан ошол жерде туруктуу место болгондо адамда соода болот экен да. Ошентип анан аз-аздан сатып, анан кийин подряд бере баштадым ошол жердеги немелерге. Уже оборотка азайып көбөйдү. Анан мен бир туугандарымды чакырдым. Аларды чакырып, анан оборот көбөйүп,
тигилерге да подирал беребиз, тиге подирал беребиз. Ошентип анан оффтан кийин Бирок сиз өзүңүз акчаңды уже кошкон жоксуз оборотко, оборотко ошол өзүмдүн акчамды мен лишний расход кылбай эле, иштик албай эле мен оборот эле кылып бердим да. Лишний салбадым. Ушул да. Өзүңүз акчаңды чөнтөп да, товар подреализация. Анан кийин подреал берип аттым тиги саткандарга. Жирятта мисалы үчүн бизде розничный базар болгон үчүн бир 10-15 подреалщигим бар болчу. Сиздики саткан, күндө аны тетрадка жазып, мисалы үчүн 42 размер алмада, аскатта 44 деп күндө жазабыз да, например. Казактар, кыргыздар баары эле сатат. Анан ошого бир 5 офф сатканга 50 теңге приз берип коет элек. Ошондо мен не зная маркетинг билет экенмин да, ошондочу. Азыр алар жүгүрүп келип 50 теңге деген биздин бир күндүк квартплатабыз же болбосо бир күндүк обедибиз болчу. Ошого алар да кызыгып сатчу экен да. Мен аны азыр ойлоп көрсөм маркетинг деп азыр окуп атпайбы? Ошону мен билбей эле ошондой маркетинг кылчу экенмин да, ошондочу. Анан ошентип иштеп жакшы ийгилтери жетишти, Кудайга шүгүр. Алматыдан үй алдык. Анан кийин эмне кылсам, биз оффтан көп остатоктор кала берди, 44, 45, 46ларчы. Анан ошондо ойлонуп шым сатайлы деп, жаныбызда өзгөндүктөр шым сатат болчу. Анан аларда мен кичине топтогон акчамды сурап турушат, берип турабыз, бирибизге андай берип алып беришип турабыз да. Анан мен да шымга үйрөткүлө деп айттым алардычы. Мен акча берип турайын, силер шымга үйрөткүлө депчи. Ошондо ассортимент көбөйүп кетти. Анан ошондо мен кайра айылдан да инелеримди чакырып, аларды продавец кылып шым алып келдим немеден. Бишкектен, Ордойдон, Алкандыктан алып келип ошондо. Алайдан бар тең Алматага көчүп кетти го. Ооба, алайлыктар, анан башка иштеген немелерди эле ошо шым саткандар алып беришет болчу да, мындай подреалщиктер. Ошентип оффтан 15 подреалщик, шымдан 15 подреалщик болуп калды. Уже оптовик болуп кеттиңиз. Мен жумасында 2 жолу уже Бишкекке келе баштадым. Уктабайм. Келем, жумасында 2 жолу келип, мен автобус мененби же? Автобус менен эле. Автобус менен, ондо автобус менен каттачыбыз. Анан баягындай чаар сумкалар менен апарып, анан одон таксиге салганда кээде гаишниктер кармап калат, башка болот, олар менен сүйлөшүп, кыскасы. Алар менен сүйлөшүп, анан Кордай? Да, Кордайдан өтүп эле кетчүбүз. Баарын билебиз. Барып анан элдин баары күтүп турат, барып шымдарды таркатып беребиз. Мен оптомдо турган жокмун да, мен розница базарда турган үчүн жана подреалщиктерге таркатып бересиң барып. Мисалы үчүн Октава деген шым бар, Сенатор деген шым бар, Габардин деген шым бар, өзүңөр деле билесиңер да. Ошодо мисалы үчүн 50-50ден алсаң, ар бир подреалщикке 5тен же 4тен кылышын таркатып берип. Ошондо базаргүлү же сиз Дордойго барганда канча акча? Бизби ошол кезде $2000 менен келчүбүз. $2000. Ондо Бишкекте бир үй алат эле. Ошондой акча болчу. А сиз жумада 2 жолу ошентип $1500 менен биз ушинтип келип турат болчу. Ошондо сиз бир жумада канча маржабы? Бирок маржасы аз болчу. Ошол кезде биз аз кошот экенбиз. Биз бир немеден бир $200-300 эле көрчүбүз. Бир рейстенчи. Бир рейстен. Мындай каттаганданчы. Бирок бир рейс где-то каждые 3 дня был, Ошондо 10% 3 күндө тапкансыз, бир жумада $400, $500, $600 чейин да. Эгер $200 калса $400, $250, $500 калат болчу. Жомокко? Круглый год? Да. Эми ошондо аракет кылдым да, зато мен канча адамды жумуш менен камсыз кылдым ошондо делечи. Конечно. Ошентип ошол кездерде эле менде ушундай команда менен иштей турган неме талант калыптанып турду. Биринчиден мен бир туугандарым менен иштедим, бизде семейный бизнес болду. Анан мен баягындай подреалщиктерим бар, биякта 15-20 подреалщик, биякта шымда 15-20 подреалщик. Анан ошентип иштеп жүрүп карасам, подреал менен биз розница базарда иштеген үчүн баягы остаток көп кала берди, шымдан делечи. Распродажа болбойт. Ал кезде распродажа деген башка жетпеди да, аны билчү эмеспиз. Ал кезде товарлар өтө берчү. Бирок мындай кала берчү. Распродажа деген азыр товар көбөйүп кетип, неликвид дегенди мен Дордойго келип уккам. Мен андай сөз уккан эмес элем. Анан ошентип эмне кылсам экен деп анан ойлонуп, анан метражда туугандарым бар болчу иштеген. Ошол туугандарыма бардым да, ткань саткан. Анан мен неме кылайын, тканьга өткөзбөйсүңөрбү десем, алар да сурап турушту, акчаңды берип турчу, биз 1-2 айландырайлы депчи. Анан сага көрсөтөбүз дегендей кылып анан макул да, анан берип турдум. Алар да аябай жакшы соода болот эле, алар оптом сатышат эле неменичи. Анан мен түшүнгөн жокмун же.
Сиз эмне бердиңиз ушул мен мисалы үчүн алар деген акча жок, акча неликвид жок бул жакта, вообще неликвид жок ал жакта. Просто мындай акча берип тур да, процент да жок, жөн эле берип турабыз биз бири-бирибизге. Ал жакта биз аябай ынтымак болчубуз. Жөн эле берип турабыз. Канча бердиңиз? 1000-1500 ошондой доллар берип турабыз бири-бирибизге. Ал неме эмес. Ошол $1000 жөн эле бердиңизби? Ал барат, кайра чыгарып берет. Ал долго иштетпейт. Сиз эч кандай прибыль жокпу? Жок, аны бериш, биз ал жакта ошондой бири-бирибизди ошентип поддерживать этип колдошуп турабыз. Электе аябай ынтымак элек, Мощно го. Азыр ошондой жок. Мен ошондой жок экен, мен Кыргызстанга келип көрдүм. Мен ошондо таң калдым. Мен азыр ого жетем ого дагы. Макул, шашпай турайын. Ошентен метражга ошо тканьга сатканга өттүм. Тууганым бар эле, Айнур деген эжем, анан ал көргөздү. Мен Турбазадан анда алып кетчүбүз. Турбаза бар Бишкекте, Турбазадан. Турбазадан алып кеттик. Барып бир местага, бирөөнүн местасында эле туруп сатып аттык. Ал сатыш аябай кыйын болду. Сатыш кыйын экен. Метражды Казакстанда? Казакстанда. Буяктан оптом барабыз да, буякта розница сатабыз да. Анан мен эжем менен байкем тургузуп койдум буяка. Анан баялар тапочка бар, шым бар, тапочка бар, ткань бар. Үчөө кылып койдум уже. Так. Онун ортосуна контейнер алдым, үй алдык, Кудайга шүгүр. Ушинтип мындай Кудай берип атат да. Автомобилге вождениеге окудум тияктан, машина алам деп. Байкем алды. Мен бизде деген сыйлашканды жакшы көрөбүз да, биринчи байкең алып бер дешти. Анан байкем алды. Анан мен алам деп очерте турабыз мындай. Неме кылчу. Байдын неме иштеген сайын результат кылып, анан буну алат, анан сен аласың деп ынтымакташып кылат. Социализм. Да, анан ошентен метражга өткөндөн кийин эң кызыгын ошондо көрдүк да, баягы немени метрлеп мынтип чыгарайын десе метрибиз сынып калат, соода кыла албайбыз. Обувда, шымда оңой да. Алардан пайда да көбүрөөк калат, 300, 400, 500 теңгеге чейин. Метражда 10-20 теңге эле калат экен. Анан эмне кылсам экен, сатпай эле койдук ошондо. Аябай кыйналдык. Себеби контейнер эмес, ачык эле местага турганбыз. Качы жыл болчу? Бул 96 барсам, 99-жылдары. Вот это кризис, да? Самый сейчас билет. Анан кийин ошентип анан кийин ол жерден ошондой болуп аткан кезде эле контейнерлер коюлуп калды баягы местагачы. Ооба, биз бош турган местага эле контейнерлер коюлуп калды. Анан баягы мен турган контейнердин эгеси ооруп кеткен экен. Ал местаны эч ким алган жок да. Анан мен ортодон место алып калып атпаймынбы? Место алып калдым. Менде акча бар, баягы обувдан, шымдан не кылган акча бар. Ал $2000 болду контейнер. Как квартира, $2000 алып алдык. Элдердин деген $2000 немеси, обороту $2000 товарда эле болуп, мындай лишний акчасы жок болуп калып, жерде иштеп аткандар. Мен обув саткан үчүн, шым саткан үчүн, баягы ашыкча акчам болгон үчүн мага мындай кыйын болгон жок. Мен рулон менен алып аттым, элдер метражом алып кетет бияка Турбазага келип. Сатканда булар метражом тез эле түгөнүп калып, мен рулон алган товарымды сатып беришет да. Мен аябай кызыгып кеттим наоборот. Мен алар метражом апарган товарлары түгөнөт, мен рулон апарган товарларым түгөнөт да. Мен тез эле мындай немеге кызыгып, жакшы ийгиликке жеткеним үчүн аябай аракет кылып иштеп аттым да. Жакшы кымбат товарларды апарып, алар деген арзан товар апарышат экен. Ал 1-2 айдын ичинде баягы место коюлду. 1-2 айдын ичинде эле мен тез путума туруп кеттимчи. Бир жылга жетпей элечи. 1 жылга жеткен жоксуз. Жакшы, Аллах таалам берем десе ушул экен да. Берем десе пешимде деген сөз ушул экен. Берем десе Аллах таалам берет экен да. Анан эми ошентен метраж сатып калдык. Адан обувду кыскарттым. Биринчи обувду кыскарттык. Одан шым сатылып эле атты. Өтпөй калды. Жок, эми өтө эле атат. Просто эми адам деген азайды дегендей чоңойдук, эжемдер айылга кетиш керек, башка болуш керек болуп. Көп пайда көргөн жоксузбу? Пайдадан да все равно баягы остатоктор, чоң остатоктор кала берет да, 45, 44, 46 размерлер. Ошодон аларды азайттык дагы, обувду жоюп салдык. Шым менен метражды иштеп аттык. Анан ошентип иштеп жакшы илтире жетишти. Ошентип иштеп жүргөн кезде бирок көп ушундай кыргыздарды, айрыкча Бакиев качкан кезде кыргыздарды аябай кыйнады да, Алматыдачы. Алматыда эмес. Биринчи Акаев кетти. Акаев кеткен кезде, Акаев кайсы жылдары кетти? 2005-жылы биринчи революция болгон. Акаев кеткен кезде көп кыйналган жок. Анда Казакстан жолу ачык эле турду да. Так. Андан кийин Бакиев кеткен жылдары ошо негизи эле талаада
миграцияны аябай кыйнайт да, өзүңөр билесиңер, документациясы жок болсо, башка болсо. Ошодон деле көп эркектер деген ошодон деле неме болуп калды окшойт да, баягы аялдар базарга жүткүнүп чыгып калганыбызда ошодон болуп калды да, баягы, потому что эркектерге катуу жаман мамиле кылганына байланыштуу аялдар катуу мамиле кыла албайт да. Ошон үчүн да баягы биз аракет кылып эле базарды көбүнчө аялдар ээлеп калган ошодон болуп калды окшойт. Аялдар базарда иштеп аткан, алар башка кишилер. Ошо Алматыда мен үй алдым дебедим, үй алганым үчүн менин документим бар болуп, мен көп кыйналганым жок да. Ошол городской прописка болуп калды меники, тем более ошо Айна Булакка. Анан кыргыздар аябай эле кыйналганын көрдүм да. Себеби пропискасы бүтүп калган мезгил болот же башка болот, ушундай көп ситуацияларды көрүп. Сиз эки балаңыз Казакстанда төрөлдүңүз. Төрөлдү. Уже канча жыл ошол жакта иштедиңиз? Сиз паспорт алдыңызбы? Мен вид на жительство алдым ал жактан. Ошол эле, э? Вид на жительствону мен 3 жолу, 2 жолу неме кылдым. 5 жылдан 2 жолу неме кылат да алар. Көбөйтүп берет. 5 жылдан кийин бир алмаштырасың, 5 жылдан. Ошондо 10 жыл. Анан кийинки 10 жылдыгында, 5 жылдыгында мен отказ берип, анан Кыргызстанга чыгып баса бердим да. Ошол канча жыл болду? Ошондо мен 2010 жылы мен келдим Кыргызстанга. Вот прям революциядан кийин келдик биз. Революциядан кийин келдик. Жаман. Себеби ошол кезден мурун эле келген болчумун мен. Ал кезде балдарым биринчи алып келгенмин Кыргызстанга. Биз башка дагы бул жактан элдердин жүктөрүн чыгарып да иштечүмүн. Автобус менен да алектенгенмин. Ошол кезде мен балдар да Кыргызстанга келип чоңойсун, себеби эркек балдар болгонуна байланыштуу ушу Кыргызстанда өзүнүн мекенинде, өзүнүн жеринде чоңойсун деп ушундай ниет кылдым да. Биринчи балдарым алып келип садик орнотуп не кылгандан кийин анан мен Дордойдон да жүктөрдү алчумун. Ошол кезден балдар менен ким жашады Бишкекте? Балдар менен бир тууган иним, келини менен карашып, биз бирибизге ушундай жардамдашып, айтып атышыңар айтпайм, ынтымакта ушундай бирибизди тартып, кечирип коебуз. Эме кылабыз да, анан алар жардам берип атышты. Ошентип анан Кыргызстанга биринчи балдарым алып келдик. Алып келгенден кийин анан Дордойдон баягы товарлар чыгарып жүргөн кезде аябай самопаш жакшы болот экенин көрдүм. Аябай суроо талап жогору экенин көрдүм. Анан кийин ушундай бир швейный цех ачсам окшойт деген ой келди. Жаңы бизнес, жана айтып атпайм, мен баягы обув сатып, шым сатып көнүп калбадым баягы бизнес ачып бергенчи. Казакстанда бизнес калдыбы? Бизнес турду, ошо боюнча турду. Мен ким кайтарды аны? Аны ал жака продавецтерди коюп койдум да. Просто наемный кишилер. Да, наемный. Инелеримди, башкаларымды коюп койдум. Жок болуп кетти? Жок, анан кийин. Жок, азыркы кезде азыр уже ал жакта жок бизнес. Бизнес азыр Кыргызстанда эле. Кыскача айтып коюңуз. Кыскача айтканда, ал мен бул жака келип иштегенден баштап, ал жакта да базарлар реконструкция болду. Баягы биз турган $2000 алган контейнерлер уже жараксыз болуп калды. Анын үстүн баягындай тенттер менен эле жаап алып соода кылчубуз да. Алар дагы Казакстанда билесиңер да, жанагындай кылып крытый кылып базарларды куруп, ол базарлар жок болуп кетти. Сиз жаңы базарда уже жаңы базардан место алганбыз, эми ол место ишке кирбей атат. Бир эле место алгам мен. Ошол место кирген жок. Бир местодан отказ бердим. Себеби бул жакта келип алган болчумун да. Эчне акча жок. Ошентип ошону менен 2010 жылдан баштап айтып берейин. 2010 жылы Бакиев качкан кезде мен Бишкекте болчумун. Сиз келесиз? Кыргызстан, Казакстандан алып келген кыргыздарды мен ташып жүрдүм. Өзүм машинама салып, бул жактан штаб ачылды. Койлорду сойдук, Кудай кылдык. Кудай тынччылык болсо экен, себеби аябай кыйынчылык болду. Границалар жабылып калды. Кыргыздардын баардыгын автобус алып келип не кылып атты. Жогорку кеңешке барып аттык, башка барып аттык. Күндө менин жумушум алардын кызмат кылам. Общественный деятельность болуп. Ошондой күндөрдүн биринде анан эжем айтып калды. Тиякта местан качпайсыңбы? Сенин документиң бар. Кыргыздар вообще соода кылдыртпай атат. Кел десе мен баргым келген жок биринчичи. Себеби мен буяка көнүп калдым. Бир аз баягы автобус менен жүк чыгарып жүрдүм деп атпаймынбы? Балдарым да буякта болгон үчүн. Анан кайра кетип калдым Алматыга. Эжем чакырганча баягы кыргыздар менен баягы немелерибиз бүттү, жумуштарыбыз. Койлорду сойдук, Кудайларды кылдык, уже ачылат деп сөз берип атышты, бирок ачылбай атты жол. Анан кийин эжем ушум чакырган барсам, чындап эле кыргыздарды вообще соода кылдыртпай атты аякта. Анан ачкан кыргыздар алып эле, документи жок болсо алып келип эле таможняга алып келип таштап атыптыр да. Анан тияка кетип атып, менин пропискам бар, Алматынын пропискасы үйүмдүн.
аны көрсөтүп өтүп кеттим, каяка үйүмө десем жөн эле ак жолдон өткөзүптү. Анан барып соода кылам, ачсам эле дыр эле баарын алып коюшту. Анан кийин кайра конкуренция жок. Конкуренция эч ким жок базарда. Кайра бери кайтып келатып Кыргызстандыкын көрсөтүп койдум. Мен үйгө кеттим. Кайра ошол жолдон өткөздүм. Везде свой болуп кеттиңиз, да. Ошол кезде элдерди билесиңер да. Неме менен катып атты, черный решка, ат менен, неме менен. А мен болсо мындай келем, мындай эле кетип аттым да, бир Кудай колдоду онда дачы. Мен билбейм. Анан ошентип аябай соода сонум болду. Бияктан алып келем, ташыйм, күндө ташыйм. Анча мынча элдердин акчасын берип, олорду кошуп келем, ушинтип аябай кызмат кылдым, элге да кызмат кылдым, өзүмө дагы. Барып соода кылам, кайра ташыйм, мындай көнүп кеттим. Биякта кыйла соодадан чыгып калдым эле. Иш жүрүшүп кетсе ага деле көнүп кетет экенсиң да, кайра кызыгып кеттим соодага. Ошондон анан иштеп атып, кийин жол ачылып калды, ошентип 4-5 айдан ачылды окшойт. Анан иш жүрүшүп неме болуп калган кезде анан ал местага кайра инем чыга баштады. Ошол кезде анан кийин баягы оюм бар да, бияктан ишкана ачыш керек. Бирок кыргыздар аябай кыйналды, балдарын таштап тиякта иштеди, көптөгөн аялдардын кыйналганын көрдүм. Эмне үчүн өзүнүн мекенде иштешпейт ушул аялдар? Мен ишкана ачайын, ушул аялдар жумуш менен камсыз кылайын деп анан кийин швейный цех ачтым. А место базарда барбы? Анан швейный цех ачканда мен биринчи арендага алып алыптырмын, кымбат элечи. Место деле жок, базарда местам деле жок. Жөн эле швейный цех ачып алдым. А склад арендага алдыңыз, помещение арендага алып алдым. Контейнер арендага алып алдым. Квадратный метрин деле канча экенин билбейм, бирок ушу $1000 алып алдымбы? Ошондо $2000. Жок, $2000 алып. Квадратный метр же 200 квадрат метр окшойт да. Аны мындай эле баалап берип койду, бир 25 машинкасы менен экен. Бул жака өзүң машина коюп аласың деди. Мен түшүнгөн жокмун. Ооба, мен биринчи түшүнгөн жокмун. Мен Бишкекти жакшы түшүнбөйт элем да. Анан кийин аны алып алганда, оказывается, анын 5 эле машинкасы иштейт экен. Алган машинкасы бүт бирак экен. Понятно. Анан кийин мен ошол жерде бир 2 ай иштедим. 5 машинка өзүм алып келип койдум. Ол менин подружкам, биздин Замира Молдошева менин подружкам болот, ошонун өкүл кызынын цехи болчу. Ошол аркылуу не кылгам. 5 машинка менен баштадык. 5 машинка, 10 машинка. Кыскасы 5 машинка өзүмкү, 5 машинка арендадык. Анан 2 ай иштедим. Биринчи $2000, 2 ай бергенде эле $4000 мого кетип калды. Магазин неме контейнер аренда кылдык Билайндан. Каякта? Билайндан. Анан ошол жерден аренда кылдык, анан рулон алдык. Ошентип эле бир аябай кыйналдык. Себеби бул жумушту кылыш оңой эмес экен да. Производитель болуш деген бул чоң жумуш экен да, чоң жоопкерчилик экен. Мен дагы бир чоң жоопкерчиликти моюнга алыптырмын да ошол кездечи. Анан кыйын болду. Мен цех тууралуу маалыматым жок, швея тууралуу маалыматым жок болгон үчүн аябай кыйын болду. Дагы баштагыдан бештер уктабай калдым. Башта күнүнө жумасына 2 жолу келип уктап алсам, бул жакта эрте туруп барыш керек. Тордойго түнкү саат 12 чейин цехте жүрөм. Анан келип кайра турум, неме кылам, барам. Ушундай кыйын болду да. Анан күйөөңүз эчтеке айткан жокпу? Жок, ал күйөөм экөөбүз кылып атпайбызбы? Экөөбүз бирге ошентип чарчап чалыгып жүрөбүз. Анан мен ошондо аябай неме кылдым да, кыйналдым. Биринчи машина алам деген акчам бар болчу. Ошону полностью кирди. Акчанын баары кирди. Машина алайлы десек, оң келбей калды да. Анан машина алуу онун ортосунда бул цех чыгып калды. Анан кой, мен ушу как раз бизнес баштайм деп атпадым эле, ошону баштай берейин деп эле. Ошону бизнес башталып кетти. Мен өзү негизинен менде бир мындай неме барбы да, мындай өзүмө дайыма стимул кылам да. Мен колледжде окуганда 2-нчи курсумда Сухомлинскийдин бир сөз эсимде калган да. 99% аракет, 1% талант дегенчи. Мен ошол сөздү карманат болчумун да, негедирчи. Себеби мен музыкальный факультет бүткөмүн өзүм. Менде музыкалык даже неме жок болчу, слухумда анча эмес болчу, бирок аябай кыйналгам. Аябай кыйналгам да, анан ошондо окуй албайт окшоймун деп ошентип неме кылып калган кезде баягы 99% аракет, 1% талант деп мен музыкага таланттуулар эле окуйт деп ойлогом да. Баягы 1% талант дегенди укканда эми аракет кыла берсем мен деле бүтөт экенмин да деген ой келген да. Бирок мен музыкальныйды жакшы бүткөмүн. Наоборот, аябай мен деген фортепианоны дирижер кылганбыз, спецаккордеон болчу. Козонов деген агай, менин агайым болчу, белгилүү обончу Козонов агай, мен спец
агайым болчу. Жакшы ырдайт. Анан ырдаганда үйрөндүм, дирижер кылганды үйрөндүм, фортепианону үйрөндүм, сольфеджиону үйрөндүм, вокалды үйрөндүм, баардыгын ошол жерден үйрөндүм. Күндүз окуп, кеч тренировка кылат элек. Ушундай музыканы мен бүтөр жылы мен сүйүп калдым даже. Мен ушунчалык музыка бул дүйнөлүк тил деген туура экен да. Онусуңарында анан ошо швейный цехте дагы кайра өзүмдүн сөзүмө келейин. Швейный цехте дагы ошо түшүнбөй эле баштап алдым. Бирок баягы 99% аракет, 1% талант деген өзүмдүн немемди менен аракет кылдым да. Жок, мен элдер деле иштеп атпайбы, мен деле иштейм, мен деле аракет кылсам түшүнөм депчи. Бирок кыйын болду, бирок аракет кылдым. Өзүм тиге албасам дагы ошого көзүм жетип, бул жери мындай кылыш керек экен, бул жери мындай кылыш керек экен. Бул жагын карайлы, бул жагын. Сиз тиккен жоксузбу, э? Жок, мен тиге албадым. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, 1% талант деп. Ошо менен кыйын болду, акчанын баары кирди. Одон акча сурадым, будан акча сурадым. Кыйналдык, зарплата бере албай кыйналдык. Анан бир туугандарым айтты, эмне болдуң сен, кебетеңде эмне болуп калды? Кетпейсиңби, үйүң бар, жайың бар, местаң бар. Эмне кыйналып атасың депчи. Анан кетип каласамбы деп да ойлодум да, жок, мени бир нерсе кармап турду да. Кетким келбеди. Кыргызстанда калгым келди да. Ошо балдарым жанында, өз мекенибизде деген ушул жерде эле иш кылгым келди да, кетпедим. Кетким келген жок, чынын айтсамчы. Мен аракет кылсам Кудай кааласа ийгилик болот депчи. Анан туура эмес тигип алып, товарларыбыз калып кетти, сезон бүтүп калып, ошо менен анан эмне кылдык деп анан Кара Сууда бир контейнерим бар болчу, ошону саттык анан. Кара Суу? Ошто, Кара Сууда мен өзүм Оштон болом деп едим, анан ошол жактан да бир контейнер бар болчу, ону сатып, анан ошо менен иштеп кеттик да. Ошо менен анан нукка түшүп кеттик. Кудайга шүгүр, ошо менен аракет кылып. Ошондо сиз канча ай? 1 жыл. 1 жыл? 1 жыл. Вообще прибыль жок иштедиңиз? Прибыль эмес, акчам полный кирип жок. Алдап кетишти, подряд алып кетишти, өзүм остатокто калып кетти. Остатокто апарып жыйсак, байкем бир үй комнатасы жык болду, зимний пальтолорчу. Карыз барбы? Долги? Ооба, карызга бир 12 000 долларга бирөө алып неме кылып кетти. Кара Суулук бир клиент бизди алдап кетти. Эми ушундай болуп, анан акча жок калды да, ошондон кийин контейнеримди сатып. Канчага? Аны 22 000 долларга саттык. Кайра бүт барың кайрадан анан бизнеске. Кайра ошонун баардыгын салдык бизнеске. Риск да, көрдүңөрбү? Риск вообще ужасно рисковый экенсиз. Мен коркпопмун вообще. Ёлки, бул вообще болбойт экен, жабыш керек бүттү деп. Эми билбейм, негизинен бизнесте тобокелчи болуш керек экен да. Мен ошону айткым келет да. Бул тобокелчилик Кудайга жагаптыр дейт. Эгер болобойбу деп эле ойлонуп кала турган болсоң, бул уже неме болуп калат да, бул шайтандан болуп калат да. Болобой дегенде эле бул болбой калат да. Ошон үчүн тобокел кылып, Аллах Таалама ишенип, өзүңө ишенип, жоопкерчиликти моюнга алып, аракет кылыш керек дагы да. Барыңарга жарашпайт бул. Только особенно эжелерге жарашат. Так, 22 000 сом сиз 22 000 доллар. Ой, 22 000 доллар сиз кайерга инвестиция кылдыңар? Ошол баягы эле өзүм кылган жумушумду кылдым, дагы эле рубашка менен баштадым. Рубашка менен баштап. Башка цех алган жоксузбу? Баягы цехтен айткандай 2 айдан чыгып кеттим. 2 айдан чыгып кеттим. Ал себеби мен акчаларым калбай калып атпайбы? Акчаларым калбай калды. Анан баягы эжеге айттым. Ондай мындай айта албай эжегечи. Эжени немеге чайга чакырып, анан ошондо айтайын десем да айта албай койдум эжегечи. Уялыкпы? Эмчи акчаңыз жок болсо эмне? Ошода эми алга мен 1 жыл турам деп айтып алдым эле да, көпкө турам депчи. Анан ошого айта албай, эжеден тартынып, анан айтсам мен ал эже аябай урушуп койду эртеси. Жолдошум экөөбүз сен айт, мен айт, сен айт, мен айт. Анан акыры мен айттым, ол айткан жок. Айтсам, ошентип мен урушту. Анан как раз бирок Аллах улук да, мен ошо мен Аллахка катуу ишенем да, мен ошо кичинекей мен ошо динде чоңоюп калдым. Ошол жерде 2 ай турдукпу. 2 000 доллардан турдук ошойт. Ошондо ошол бизден товар алып кеткен Майрамбек деген бала бар болчу, ошол бир цех сатылып атат деп айтып калды да. Помещение эмес, цех ошо 15 000. Жок, канча? Кымбат го 15 000. Жок. Помещение жок. 10 000 долларга эле алдык цехти. 10 000 долларга 15 машинка, закройный стол, бир балакаттар менен сатты.
Арендасы 15.000 эле сом болуп калды помещение. Бул вообще башка. Ошону айтпаймынбы? Жомок. Арендасы жомок болуп калды. Мен айттым, Аллах Бишкектеби? Бишкекте неме Кара-Балтада эмеспи? высший неме булочный комбинат бар экен го, Айны Чапаевда. Алматинка. Жок, бул жакта рабочий городто, Айны Чапаевда. Окей. Чапаевда. Ошол жерден помещение 15.000 болуп калды. Ичиндеги цехти сатып алдык $10.000. Автобусун бар деп атпадым беле башта. Автобусту бирөө саткан эле, ошонун акчасын алып туруп эле ошо цехке берип койдук. Так, анан берип койдук да, ошо 15.000 сом аренда берип жыргап калдык. Уже Душа спокойно болчу. Ата 2 ай кыйналдык, 2 ай 3 ай турдук бияки жердечи, эженикинде. Одан кийин чыгып кеттик. Ошол менен ошо кыскасы ошентип аракет кылып атып, бир күн эле аябай Дордойго кетип атсам, машинамды айдап алып, товар салып алып, көзүм аябай тартып атат да, бул жери тик депчи. Анан мен айттым да, мен жалат болуп уктабай иштегенге уже аябай неме болуп баштапмын да. Анан мен айттым да, Кудай, тоба кылайын дейинчи, шүгүр алдымда машинам бар, машинага бензинге акчам бар, мен эмне эле мынча тытынып атам депчи. Шүгүр дейин деп, анан ошондон кийин өзүм спокойно этип не кылып катпаймынбы. Антпесем вообще ооруп калчудай болуп калдым да. Себеби бул швейный цех иштетиш бул оңой жумуш эмес экен. Производитель болуш оңой эмес экен. Канча кишилер банкрот болду ошол цех менен. Бирок көп киши пайда тапты. Ооба, аракет кылсаң, ийгилик болот экен да. Аракет кылганга Кудайым берет экен. Мен ушуну айткым келет да. Анан аракет кылбай эле болбойт экен десе, ал туура эмес. Ошентип анан ол жерде турдук. Айны Чапаевдан одан кийин бир подвалга көчүп бардык. Народный подвалына, молодая гвардияга. Канча швей иштеди? Ал жерде 25-30 швей иштеди. Канча объем тиккенсиң? Объем күнүнө 500дөн 800 чейин чыгарат эле. Эң көп болгондо август кезде 1000ге чейин чыгарышчу. Мен рубашка тигет элем да. Анан ошол кезде эле мен качествого көңүл бөлөт элем да. Биз ушундай жакшы сапатта чыгарайлы, жакшы кылайлы, жакшы деп анан мен аябай өзүм изденет элем. Ким издесе ал табат деген чын экен. Ошентип изденип, мага жакшы технолог керек эле, мага мындай керек эле, ким кайерге барсам деле сурап, ушинтип аракет кылып, не кылып өрчүмүн да. Сиз Россияга жөнөттүңүзбү? Россияга жөнөттүк. Биз Дордойдон Россияга жөнөттүк. Анан ошол кезде изденип жүрүп, бир жакшы технологко туш келип калдык. Анан ону менен жакшы качествого чыгарып атабыз. Онун ортосунда эле биринчи эле мен чыкканда, баягы менде бир чоң стратегический ой бар болчу. Өзүмдүн атымдагы бренддеги товар чыгарам дегенчи. Мен швейнисе, это бул Базаргүлбү? Базаргүл и компания. Базаргүл и Кадыр. Жолдошум аты Кадыр. Экөөбүздүн немебиз, экөөбүз чогуу бизнес баштап ушинтип экөөбүздүн атыбыздан койгонбуз да. Анан ошондуп Базико, мен Базико эмне деп ат коебуз? Базик, мени көбүнчө Базик деп эркелетишет. Анан ошо Базико деп анан жолдошум экөөбүзүн кошуп койгонбуз. Ал кезде азыркыдай мынандай интернет неме ал кезде жок болчу. Каяктан немен лейба жазсам, каяктан не кылам, аябай кыйын болчу ал кезде. Мисалы үчүнчү, тем более мага ошо Алматыдан келген адамдарга, мындай башка жактан келген адам. Анан ошондо сураштырып атып, бирөө аркылуу бир типография таап, анан 1 сантиметровый лентаны Мадинадан издеп таап, анан ошого анан Базико деп жаздырып, анан атласовый лента менен алгачкы лейба өзүбүз кайчы менен кыркып ошентип чыгарганбыз. Анан ошондо мен эми бренд болуп алдым да, бренд болуп алдым. Made in Кыргызстан. Анан мен кандай кылышым керек? Мен кандай уюмга катышышым керекпи? Бир уюмга мүчө болушум керек да деген мындай бир өзүмдө ой келди да. Мен киммин? Мен каяка барып кошулушум керек? Кайсы агым мындай бар да депчи. Деп анан биринчи эле Дордойго неме болгом, профсоюзга мүчө болгом. Барып өзүм Дордойго профсоюзга мүчө болгом. Ошо бул жерде ким иштейт десем, профсоюздан эмне кылыш керек, силерге мүчө болуш керекпи деп өзүм сурагам да. Ошол эч эсиме. Ошентип биринчи профсоюзга мүчө болгом. Анан кийин руководитель ким болчу ошондо? Дамиреже, анан Динара бар болчу. Динара анан ошондо мен Динарага паспортун берип, мен неме алып кеткенмин. Анан нулевой проходный старший бар деп. Мен ол кезде нулевойго туруп калган болчумун. Анан старший нулевой там уже кымбатыраак. Нулевой проход туруп калдым. Ал старший да жакшы киши экен. Ошентип мени тааныштырып койду. Анан мындай адамдар менен таанышып уже не кыла баштадым. Андан кийин мен швейный жактан кайсы неме бар? Ассоциация деген түшүнүк жок болчу менде. Кандай бир уюм барбы, эмне бар, ошого кошулушум керек деп сураштырсак, ассоциация бар экен. Лекпром. Анан ошо Лекпромго бардым мен. Мүчө болоюн депчи.
Сапарбайке, Сапарбайке, да. Сапарбайке, точно. Барсам, алар айтышты. Буга баргандын себеби дагы мен апам раматылды бу жерде да эстеп кетким келет. Себеби апам раматыл айтчу, эл калган жерден калба, көпчүлүк менен бол депчи, ушундай немелери баягы өзүмдө сиңип калган үчүн мен бир кошулушум керек, бир немеге барам, кошулушум керек деген ой келген үчүн мен ошо Лекпром издедим да, бардым. Анан бул уже кайсы жыл болду? Ошол жылдар эле болуп атат да, бир 2010-2012ге чейин болуп атат бул окуялардын баардыгы. Анан ошол Лекпромго барганда алар айтышты, сенин брендиң бар экен, молодец. Сенга логотип керек деди. Биз логотип жок, регистрация кылбайбыз дешти алар. Сиз логотип жок болчу. Логотип жок эле, мен базикону кадап эле сатып атпаймынбы? Логотип. Обычный шрифт мененби? Обычный эле шрифт менен. Onu типографияга берип койдум. Эч ким мага азыр билип атпайсызбы, мына брендбук, логотип деген азыр чыгып атпайбы? Азыр билип атпайбызбы? Ал кезде ал түшүнүк жок болчу да. Түшүндүм. Анан кийин сиз деди логотип болуш керек деди. Анан логотип деген биринчи эле мен машиналардын логотиби эсиме түштү. Мерседески мындай, Тойотаныкы мындай, BMW мындай. Бул автомобилде силердики жок, эми ошол да, мен бирок негедир ошол машинаны эсиме түштү да. Анан бирок чыза бердим, күндө эле чыза бердим да. Кудай, ушул иштеген ишим жакшы болсо экен. Мен аябай кыйналып калдым да, 1 жыл 2 жыл. Жакшы иштеп кетсем экен, эми себеби мен Алматыда дагы Кудайга шүгүр жаш болсом да таанылып, эл менен иштешип, башым таанылып калган үчүн мындай бир жакшы киликтер менен көрүнгүм келди да, мындай жакшы результат менен, жакшы жетишкендер менен, ушундай каалоом ушундай болду да. Анан компаниям жакшы болсо экен, ушу баштаган жумушум жакшы болуп, ушундай жакшы мындай бир ийгиликтүү компания болсо экен деп эле ниет кылып атам да, чызам да, басконине чызып коем, басконик мындай экен деп коем. Мерседеске, даже Тойотаныкы даже кол үзүлбөй чыйылат экен. Чыйа берип аны вообще немеси үзүлбөйт экен да, мындай кылып туруп немеси үзүлбөй чыйылат экен. Ошентип аларды чыям, бирок мен өзүм дизайнер болбогон үчүн мен аны кыла албадым да. Аны ким кыларын да билбедим. Ошол кезде анан мен Первомайский жактагы немеде турчумун, подвалда, Народныйдын немесинде. Подвалда иштечүмүн. Мен налоговый чакырып калыптыр. Налоговыйга келдим. Каерде десем, адреси немеде экен. Центрде, площадьта, Чыңгыз Айтматовдун кол көрсөтүп турган жерде биздин офистеде. Первомайский налоговый. Анан келип, мен айтам го, Бишкек тагында жакшы билчү эмесмин. Анан келип эле мен адашып 7-этажга чыгып кеттирмин. Так. 7-этажга чыгып, ал налоговый каякта экенин билбедим да. Лифт менен адашып эле Кудайдын буйругу менен 7-этажга чыгып кетип эле ол эшикти карап жүрөм, бул эшикти карап жүрсөм эле типография бар экен ошо 7-этаждачы. Дизайнерлер менен. Анан типография, ушул жерде лейба жасайт экен да деп, мен лейбаны баягындай жасаткан башымда бар да. Карап эле сурап не кылсам, баягы логотип деген менен иштеп жүрөм да, мен күнү түн ол логотип мээме кирип калган. Анан баягы логотип жасабайсыңарбы деп сурап атам да, негедир элечи десем, бул кыз жасайт деп бир кызды көрсөтүштү, орус кыз отуруптур. Анан мага логотип жасап бериңизчи десем, кайсы тармактан деп калды, швейный десем, $150-200 жасап берем деди. Мейли дедим. Анда бир жумада кел деди. Анан болуптур деп задат таштап коюп, налоговый каякта десем, 2-этажда дейт. Анан 2-этажга барып. Ошондо жакшы болуптур. Ошондо мен түшүнүк жок да, ал жерде интернет дагы жок да, ал кезде билесиңер да. Ошентип анан налоговыйга жолугуп кеттим. Бир жумадан келсем, мага 3 логотип даярдап коюптур. Мен логотипимди ошол жакты, себеби биринчиден ткань экен. Экинчиден жана мен ушундай ишим жакшы мындай болсо экен деп өзүм мындай бир фигураларды чыза берчүмүн. Именно ошо менин фигурамдай эме болду да. Анан үчүнчүдөн баардыгы Б болду. 4 тарабы тең Б. Анан мен аны 4 тарабы төп келишкен компания деп коем да. Чечмелепчи. Азыр ошону көрсөтүп кийин немеден экрандан да көрсөтүп коем өзүм. Логотипим аябай жакшы. Көрсөтөбүз, коркполобуңуз. Жок, силерге да көрсөтүп коеюн деп атпаймынбы анан. Ошо мен логотипти болуп калдым, аны сатып алып кеттим. Ошо мен анан регистрация болдум Лекпромго. Анан онун ортосунда ошондо аракет кыла берсең көп нерселер ачылат экен да. Мен биздин швейный тармакты Швейцария мамлекети колдоп атыптыр. ITC деген проект бар экен. Бир кандай бир неме менен бир ушул проектке мен өзүм жазылып калдым. Как раз ким жардам берди? Замира Молдошева, жок, ал Замира Молдошева айтты ошо ушундай бир проект бар экен. Барсаң депчи сен ошо. Анан мен барып эле мен ошого регистрация болуп калдым. Ал проект менен биз 12 жыл иштеди. 12 жыл? 12 жыл швейный тармагын колдоп берди Швейцария. Бул Швейцария деген биздин ушундай мамлекеттерди жарды деп айткым келбейт. Кыргызстан эми мындай
экономикасы төмөн мамлекеттерди колдойт экен. Ошону биздин именно швейный тармагын эмне кылды да. Ошондо 2012 баштап 2022 жылы бүттү. 10 жыл. 10 жыл. Ортосунда мен 1-2 жыл катышпадым, колум бош бойчу. Ошондо 2022 бүттү да. 2022 бүттү. Ошого чейин биринчи мен эмне жардам берди? Мен көп көзүм ачылды да. Мен убагында аны билген жокмун, бирок мен ошондон көп пайда таптым. Биринчиден биринчи бизди окутуп баштады. Международный немелер келип, консультанттар келип окутуп баштады. Бангладештен келди, Германиядан келди, келип конвейер системаны дегенди айтып өттү. Биринчи конвейерный баягы кандай тигиш керек, конвейер кандай тигиш керек, ошонун обученияларын өттү. Одан кийин Кытайдан келип, Кытайбы же бир ошондой Кытайданбы же немеден келип, консультант келип бизди окутуп, тканьды кандай тандаш керек, ошолор тууралуу окутту. Семинарлар болуп атты да. Мен базардан чыгам, бошобой калсам дагы эптеп аракет кылып келип катышып аттым да. Анан алгачкы биз Москвага выставка дегенди ошондо мен билгем. Выставка бул жакта соодабыз аябай эле болот, бирок мен ушуга келбей эле болупмун, мен ушуга канча урлана алат элем деп коем да. Бирок ошондо биздин стендибизди ошолор төлөп берип атты да. А биздин проживание ооба, Москвадагы стендти төлөп берип атты. Неме проживание, перелеттерди өзү кылат. Ошого деле 2 адамга 2000-3000 доллар кетип калат экен. 2 адамга. 2000 доллар кеткенде деле 2000 долларга буяктан көп товар ала алабыз да биз. Ооба. Анан келбей эле койбой деп коем да. Ичимденчи. Анан бирок барбасаң да болбойт. Мен проекттемин да, мен өзүм катышып алган үчүн кой барайын. Бирок мен ошол кезде канча менде өсүү болуптур да, көрсө. Мисалы үчүн канча выставкага кантип даярданып барыш керек, кантип образецтерди тигиш керек, кантип каталог кылыш керек, визиткаларды кантип даярдаш керек, клиент менен кандай сүйлөшүш керек, ошолордун баардыгын үйрөтпөдүбү? Канча клиент таптыңар ошондо? Ошондо эми клиент таптык. Ол клиент менен ол кезде иштешкенге убакыт деле жок болчу да. Айтам го, дордойдон товарыбыз ашчу эмес да. Бирок менде ошол кезде алдын ала өсүп болуптур да. Азыр адамдар эми выставкага чыгып, эми клиент издеп атышпайбы? Мен ошол 2012 жылы алгачкы выставкаларга чыккам да. Анан 2016 жылыбы Кытайга апарды. Бизди Кычаабга. Кычаабга биринчи барганда жөн эле барып көрүп келдик, экинчи барганда мен ткань алып чыктым. Мен баягы Казакстанда ткань сатам деп атпаймынбы, ошон үчүн мага ткань тандоо оңой болду. И мына швейный тармакта калып калуума дагы ошол себеп болду окшойт да, баягы тканьды билгеним үчүнчү. Анан ушу ткань мен бул жакта штафелдин бир эле түрүн билчүмүн да. Арзан эле штафель бар болчу. Анан мен Кытайдан ошол штафелди мен дорогой штафельди алып чыккам, стричь сонный штафель. Ал штафель эмне кылат? Штафелден көйнөк тигет да. Ал жайкыга аябай жакшы. Денеге жагымдуу, жумшак, аны элдин баары кийет. Аялдар айрыкча көйнөк кылып кийет. Анан ошол тканьды алып чыгып жакшы сатып алдым. Адам бир жылдан эле уйгурлар алып чыкты. Азыр Белмандо деп сатып атат. Ошол тканьды мен алып чыккам биринчи. Кытайдан. Кытайдан алып чыкканмын. Ошондо мен ошо айтиси менен барганмын. Ошондо экинчи барганымда ошентип ткань алып чыктым да. Мен ошол айтисиден мен көп өсүп өнүгүү болду да. Значит, биринчи клиентти уже научили да. Анан производствон кантип иштеш керек, одан тканьды кантип тандаш керек, анан выставка, анан тканьга бардым да. Полностью. Анан ISO тууралуу да аябай окутту. ISO 9014 дегендердин баарын ошол немеде айтисиде окутту, ушунун баардыгын. Көп семинарларды, KPI жөнүндө аябай көп. KPI билесизби да? Ооба. Продукты жекешсиз. Ошентип аракет кылсаң Кудай бере берет экен да. Анан кийин ошон үчүн одон сырткары мен Лекпром, ЖИАга мүчөмүн. ЖИА ассоциация. Япония. Германия. Жеке ишкерлер ассоциациясы. Алар дагы жакшы неме кылат. Текстиль профсоюзга мүчө болдум. Дагы кайсы Кыргыз ассоциация, азыр швейниктердин бар. Кыскасы бардык жерде азыр Кыргыз экспортта ТППга мүчөмүн. Кыскасы бардык жерде аракет кылып атабыз. Бардык жерде. Активный Анан ошол айтисиден дагы бир нерсени айтып кетерим. Акыркы бүтөр жылы бизди Италияга барды выставкага. Акыркы оборудованиялардын акыркы немеси экен. Үлгүдөгү выставкасына. Машинки бүт бардык. Анан 2022 жыл болчу. 2022 жыл биз Италияга бардык выставкага айтиси менен. Барганда 3 күн болду. Ошондо мен жанагы биздин азыркы интеллектуалдык подвесной баягы биздин оборудованияларды биринчи мен ошол жактан көрдүм. Күндө келип карап кетем. 2022 жылы. Келип ошо 3 күн ошол жерди карап кетем да, чында ушундай оборудование бар, ушинтип чында ушинтип тигеби деп карайм да.
чындап таң калдым, чындап карадым. Анан аябай таң калып карап кетип, анан биз деген келип биз деген Кыргызстанда мен эле эмес, баардык башка швейниктер да жакшы качествого келип калдык. Биз азыр жакшы качествода тигип атабыз, Кудайга шүгүр. Экинчи Италия деп да айтып атабыз. Бул жакшы нерсе, себеби биз өзүбүздү өзүбүз көтөрбөсөк ким көтөрөт? Анан биз дагы ушундай жакшы качествого келдик да. Биз ребрендинг кылдык. Basico премиум депчи, например. Basico стайл болчу, Basico премиум кылдык. Ошол машинка алганга чейин биз качествобуз келип калды. Анан качествобуз жакшы болду. Анан биз дагы кандай кылышыбыз керек? Биз эми автоматташтырышыбыз керек деп ушундай чечимге келдик. Биз ушу ишканабыздын директору болуп баардыгыбыз бирге сүйлөшүп, анан ошо менен биз жанагындай шаблонный машинкаларды бизде бар компанияларга барып көрүп аттык. Тиги Silkway'ге барып, Opop'тон барып көрдүк. Жанагындай воротникти, стойканы, манжетти тиге турган эме бар да, атайын шаблонный машинкалар бар. Ошо машинкаларды көрүп, биринчи ушундай шаблон машинкаларды алайлык. Себеби ар кыз воротникти тиккенде ар кандай тигип коюшу мүмкүн, бирок биздин кыздар бирок автоматтай чыгарып ошол деңгээлге жеттик да. Бирок все равно биз единый ушундай качество болуш керек, автоматташтырышыбыз керек деп, биз өзгөрүшүбүз керек деп ошого аракет кылып аттык да. Ошентип анан биздин ишкананын жетекчисин, биздин ишканада Азамат деген биздин жетекчибиз бар, Жолдубай. Ошону мен Кытайга жөнөтүп, анан барып ал көрүп келди. Ушундай машинканы ошо биз биякта Opop менен да сүйлөшүп эмне кылып атканбыз, ошо Opop аркылуу алдык да биякта. Анан ошондо барып көрүп келип, анан айтып атпайбы, Азаргүл Жусуповна ушундай подвесной, ушундай оборудование экен. Ошону койбойлу деп айтып атат да. Анан баасы кымбат. Эми баасында эмес, факт, что мен ошону эмнени айткым келип атат, буну мен Италиядан көргөнүм үчүн мен жок деген жокмун да. Эгер мен аны көрбөсөм, жок, биринчи мына шаблонну деле алайлы деп айтсам керек эле дейм да. Баягыны адам көргөн нерсеси бул өнүгөт экен дейм да. Адам канчалык көп жактарга чыгып, өсүп, өнүксө, ошончолук кругозору жогору болуп, көз карашы жогору болуп, өсүп өнүккөнгө жакшы болот экен да. Ошон үчүн биз ишкерлер сыртка чыгып, көрүп, опыт алмашып турушубуз керек экен да. Ошону айткым келип атат да. Ошентип анан мен ошону Италиядан көргөн элем. Неге жок, анда коелу дедимчи. Өзүм. Бирок баасы кандай болчу? Баасы кымбат эле, эми койдук дейм. Анан баасында эмес. Кымбат деген биз деген жок кылып жатыр да. Мен жана эле айтып өттүм го, мен деген ушундай тобокелчиликке барганды өзүңөр укпадыңар башынан эле. Мен аз болсо дагы ошол кездерде тобокелчиликке көнүп калдым да. Анан азыр дагы ошондой өзгөрүүгө макул болдум да. Неге жок депчи. Мен аны көрдүм, значит ал тигет. Ошондой кылып тиксек болот. Ал Кытайдан да видеолор тартып келиптир. Ошону мынандай кылып тигип атышат. Фабрикалар тартып келип ушундай кылып сом экен, конвейер экен. Автомат, жана конвейер деген системага автоматически түшөт экен да бул. Көйнөкпү? Көйнөк деле, рубашка баары түшөт. Факт, что конвейер деген нерсе бул бир кыз бир немесин тигет. Бир кыз воротник тигет, бир кыз бул жерин тигет. Ушундай ар адам бир ишти кечке кылган үчүн ал качественный чыгат. Воротниктер, стойкалар биз ошо рубашкага эмне кылып атпайбызбы, уклон кылып атпайбызбы? Алар ошо шаблонный автомат машинкада тигилет. Бул жерден раздача болот. Ошо ар бир кызга эмне тиксе өз-өзүнө барып түшөт. Алар кнопканы басып койсо кайра кетет. Ошондой автоматташтырылган интеллектуалдык оборудование койдук да. Анан ошого мен макул болдум. Мейли, анда коелу, биз өнүгөйлү, жаңы технология киргизели, инновация кылайлы депчи. Сизде уже цех до сих пор бар эмне бул? Азыр эми биз жана подвалдан чыгып өзүбүз сек салдык. Мен ол кезде подвалда жүргөн кезде да мен ошондо да ойлонгом да, кыздар эми подвалга кирип кеткенде чынында сасык болчу, ачык элечи. Анан киргенде бирок жылуу жакшы жүрө бересиң да. Ошол кезде да ниет кылгам да, ушул кыздар мындай стандартта салынган, жарык, жакшы ишкана салсак экен деп ниет кылып аны салдык. 2019-жылы салганбыз. Производство салганбыз. 2017 салып 2019 ковидтин алдында бүткөн. Квадратурасы? Квадратурасы 1000 квадрат метр. Канча швей иштейт? 1000 квадратта 100ге жакын швей иштейт. 100ге. Бишкекте? Бишкекте. Канча продукция чыгарат күндө? Күнүнө
күнүнө 1000 жакын чыгарышат азыр. Средний баасы 500 сом же 200 сом же 1000 средний баасы 650дөн 750дөн ушундай 850ге чейин. Баары тең Россияга кетет. Баары тең Россияга кетет. Азыр биз ковид ошол ниет кылып ошо подвалда жүргөн кезде ушундай бир шарттары менен кыздарга ушундай бир стандарттарга жооп берген себеби мен стандарттарды окуп калбадым ITCден айтып атам го. Ошондой бир окуп неме кылган сайын мен ниет кылдым, ошо ниетибизге жетип ушундай ишкана салдык 2017 жылдан 2019 жылга чейин. Ошо ишкананы салып, анан ковид болуп калды. Ковид мезгилде дагы иштедик, бирок биз баягындай спис одеждаларды тигип иштеп, компаниябызда усо болгон үчүн баягындай пропусктарды алып, кыздарга да печаттарды басып берип келип кыйналган жок. Кыскасы үйдө жатып калган жок. Жакшы. Жумуш менен камсыз болуп, маскаларды тикти, баягындай немелерди тигип иштеп атышты да. Ушул жаңы оборудование в этот же склад нормально установили? Кайсы складка? Фабрикага? Фабрикага. Ооба. Биз ошого жараша неме кылдык да. Реконструкция? Жок, ал биринчи фабрикабыз болсо, азыр экинчисине кылдык да, ошого жараша салып кетишти да. Салынган немени эле декадыр жерлерин гана реконструкция кылып койдук. Азыр канча квадратный метр болуп кетти? Азыр деле ошончо 1000 эле. Канча инвестиция кылдыңыз ошондой жаңы оборудование? Эми ал секрет боюнча кыла берсинчи. Ал секрет. Секрет деле жок го. Секрет ал. Ал секрет боюнча кала берсин. Мен айтайын дегеним, ошол ушинтип аракет кылып өсүп өнүгө берсек, ошо ийгилик болот экен да. Көрүш керек экен, чыгыш керек экен талаага, башка мамлекеттерге барыш керек экен, өскөн өнүгөн мамлекеттерди көрүш керек экен. Мен айтайын дегеним ушул болуп атат да. Анан ошентип машинкаларды азыр алдык. Азыр Орто Азиядагы алгачкы автоматташтырылган интеллектуалдык фабрика болуп атабыз. Кудай кааласа иншалла. Кытайдан, оборудованиялар Кытайдан келди баардыгы. Биз деген Кыргызстанда көбүнчө упрощать этишет да, жөнөкөйлөтүпчү. Биздин максат ошону усложнять этип, качественный кылып чыгарып, кардарды жакшы товар менен камсыздоо болуп атат да. Максатыбыз ушул. Анан болсун. Алхамдулилля ушул европалык стандарттарга жооп берген. Азыркы кезде товар өндүрүп атабыз. Понятно. Анда башка вопрос же. Ошол секретное количество денег потратили жаңы оборудованияга. Баасы көтөрүлдүбү продукциянын? Жок. Продукциянын баасын көтөргөн жокпуз. Биздин башта эле максатыбыз, башта эле айтканбыз, биз продукциянын баасы көтөрүлбөйт, бирок биз ушундай жөнөкөйлөтүлбөй, наоборот, татаалдаштырылган жакшы сапаттагы товар өндүрүп беребиз деген максат болчу. Биз азыр баасы түшкөн жок. Баасы ошол эле боюнча, бирок сапаттуу товар өндүрүп атабыз азыр. Анда количество товаров увеличилось? Да, количествосы көбөйдү экен. Допустим, 2 жолу көбөйтү же 3 жолу? 2 жолу. 2 жолу. Мисалы үчүн 100 кыз тиккенде азыр 50 кыз тигип атат да, например, 2 жол. Ошондо 2 жол деп санасак болот. Жакшы. Ошондо сиз бизнесменсиз да. Акчаны санайсыз. Канча жыл кетет ушул оборудование оправдать этесиз? Оборудование оправдать эткенге 3 жылдан 5 жылга чейин. Жакшы количество чыкса 3 жыл, эгер не кылсак 5 жылда актайт иншалла. Азыр бар продукцияны сатып атасызбы же остатка калып атат? Биз азыр заказ менен иштеп атабыз. Биринчиден, экинчиден азыр өзүбүз Валберске чыгып, ал жака дагы сатууну баштадык. Себеби баягы рубашкага уклон жасап атпайбыз баягы. Ошого постоянный рубашкага заказ болуп туруш керек болуп атат да. Ошого өзүбүз Валберс менен чыгып, ушул өзүбүздүн рубашный фабриканы өзүбүз камсыз кылабыз деп ниет кылып, ошонун негизинде азыр иш алып баратабыз. Складские остатки өспөбү? План менен иштейбиз да. Понятно. Ошондой жокпу? Вот, например, бывает ошондой машинка күндө там 10 000 рубашка чыгыш керек. Иначе, как сказать, не оправдывает. Ошондой жокпу, Жок, 10 000 рубашка чыгыш керек болсом актабай калат деген жок андай. Ал актайт өзүн. Потому что биз опыт бар дейм, ошого чейин иштеп жүрбөйбүз, бакталып иштеп келатат машинкалар. Жакшы. Валберс менен канча жыл иштеп атасыз? 6 ай
6 ай. 6 ай. Ошондо кайсы плюсы, минусы айтып Биринчи минусун айтсам, биз деген биринчи менеджер менен иштегенде мындай товарды туура эмес киргизип алыптыр да, мындай низкий цена мененчи. Ценаны бийик эле коюш керек экен да. Канча жолу көбөйттү? 3 жолу же 5? Жок, ал эки жолу эле кылып, 3 жолу эле, 2-3кө жетпей эле кылып койгон да. Ал Аз болуп экен. Анан биз деген билбестик болду, бизде деле кыйынчылык болду. Ондон кийин дагы башка менеджер алдык. Аны менен алганда деле ошо юнит экономикасын туура эмес саналып калган учурларды көрдүк. Анан кийин товарды дордойдогудай көп киргизип жүрүпбүз. Сезон жок кезде ал деген склад жеп коет экен акчаңы. Ошол жагында айтып коюш керек. Себеби карап кетип аткан мезгилде ошого жараша киргизиш керек экен. Канча жол көтөрүш керек? 5 жол. Эме 4-5ке жакын көтөрсөң, ходовой болсо 5ке жакын көтөрсөң деле болот экен. Анан биздики рубашка болгон үчүн ошо 3-4кө чейин көтөрүш керек экен да. Эмне үчүн ошончо көтөрүш керек? Расходдор көп экен да, ошол эми силер билбейсиңерби мындай? Анча-мынча билебиз, бирок Wildberries канча 25% алабы? Рекламасы ошо немелерине көп кетип калат экен да. Анан хранение жолу ошолорго, анан возврат, алберстики ошол менен ошол немелерине көп кетип калат экен. Ошон үчүн ошо 4x4 кылган жакшы экен. Ходовой болсо x5 деле кошсоң болот экен. Если на продажу посмотреть, канча под заказ тигесиз, канча Wildberriesке жөнөтөсүз? Пополам эле болот да. 50-50 болот. Пайдасы каякта көбүрөөк, на заказ или Wildberriesте? Эми заказдай да, Wildberriesте кичине көбүрөөк, конечно, көбүрөөк. Ошондо сиз больше на Wildberries упор кылып атасызбы? Да, аракет план ошондой болуп атат. План. Озонго деле пландап атабыз, бирок азыр биринчи расход көп кетет экен деп атпаймынбы? Бул жакты эмне кылып алайлы, анан озонго дагы чыкса болот экен. Аракет кылабыз. Сиз Wildberriesке чыкканда там консультация алдыңыз беле? Биринчи 2 жыл мурун балам окуган, элдин баары балдарын окутту. Ал кезде элдин баары ажиотаж болду, напримерчи. Анан түшүнбөй турган мезгилдер болду. Ол кезде ошо балам эле дордойдон товар алып киргизип сатып көргөн. Менин түшүнүгүм боюнча, мен элдерге да айтып кетет элем, менеджер жалдап эле, ошо менеджер балки тоокту сойсо дагы, эмне сойсо дагы касапчы сойсун дегенде, буну ошо өзүнүн сатуучуларына бериш керек экенчи. Биздин түшүнүк боюнча башта биз дордойго баягы тууганын алып келип, же өзүң чыккандай эле ойлоп, балам окутуп чыгарып коем, же буну окутуп чыгарып коем деген ал туура эмес экен. Анын жумушу отдельно башка, отдельно бизнес экен да. Отдельно өзүнүн жумушун билген маркетолог болот экен, SEOсу болот экен, башка юнит экономиясын санаган ошондой өзүнүн сүрөткө тарткан болот экен. Ошондой командага берип эле саткызыш керек экен. Мен ошону айтып кетет элем элге делечи. Сиз команда менен иштеп атасызбы? Азыр ошондой кылып иштеп атабыз. Команда баланыкыбы же полностью команда? Отдельно команда ошо биздин товарларды сатат. Алардын өзүнүн эмес процентин беребиз. Канча? Алар ар кандай болот экен. 5%, 10% алышат экен. Бирок риски жок, Немеден? Доходтон. От прибыли. От прибыли. Да. В принципе, алар акча сизге бербейт. Сиз товар бересиз, алар Wildberriesте сатат, 5% прибыльдан алат. Ошондойбу? Алар сатат только, биз бардыгы бизден, алар только сатат. Рекламаны бардыгы бизден. Фотосун да биз тарткызабыз, алар тарткызат, акчасын биз беребиз. Алар иштейт, рекламалат, акчасын биз беребиз. Баарын биз беребиз. Алар сатат да. Понятно. Ошону сатуучу продажа көбөйтүп атабы? Көбөйтүп атат. Ошон үчүн айтам да, башта мындай көпчүлүк эле баягы мен окудум, мен өзүм сатам деген ал туура эмес экен деп ойлоп атам да. Ошондой ишин своим билген ишин заниматься этиш керек экен. Ясно, аябай жакшы. Базарда сизде калдыбы точка продажа же базардан кеткенсиз? Мен башында эле айтып өтпөдүм, баягы немеден Алматыдан дагы келе бердим. Болбосо ал жакта укмуш бизнестерим бар болчу деп, ошондо да элдер кийин Бакиев качканда келип алып, сен вовремя келе берген экенсиң, дешип мага эмне кылып атпайбы? Эртерээк мен баягы автобус чыгарган кезде келе бербедим беле. Оден ошо самопаш баштайм деп да келе бергенден кийин да кыргыздар келип эмне кылышты, ошондо
сен эрте келе берипсиң, сен акылдуулук кылыпсың, жакшылыксың деп айтып атышты. Бирок канча кыйынчылык менен жакшылык ал түшүнгөн жок да. Андан кийин мен Дордойдон кеткенибизге 4 жыл болду. Биз качествого келдик. Качествого келип, бааны көтөрдүк. Анан менин баам Дордойго болбой калды. Элдер мисалы үчүн 300 сомдон сатса, меники 350-ге чыгып калды. Же болбосо 300 сомго чыгып калды. Пайдасы жок болуп калды. Анан ошол кезде мен анда местаны сатайлы. Бизге болбой калды. Биз заказ менен иштеп турайлы. Чын неме болчу деп ошондон местаны сатканга туура келди. Себеби мен бул качествону көтөрүп, бааны көтөрүп алган буяк түшүрө албайм да. Анан ошого Дордойду неме кылдык. Жаптык. Ошону азыр эми элдер айтат, сен билгендей жапкан кезде. Жок, ал мындай Аллахтын буйруганы менен да. Ошто аракет кылсаң, Кудай буйрат экен. Биринчи базар Кыргызстанда Самопашев ачкан биздин базар болчу, Алкан базары. Ал жакта оптом кетет эле го, баягындай немелер. Силердин базарыңарда орустар көп отурат болчу. Биз дагы көп айланат элек да ал жакта. Эже, дагы бир суроо бар эле. Сиз уже 20 жылдан ашып кетти, сиз предприниматель болуп атасыз. Анан сиз кредит алган жоксузбу? Кайсы акча менен иштеп атасыз? Партнер же варианттар? Эми алдым мен. Азыр Российский фонд развитиеден алдым акча. Кредит алдым. Алышка туура келди. Бирок арзан процент. 6%. Аны билебиз. Айтса болобу? 6% алдым. 6%. Арзан ушундай колдогон немелерди колдонуп турам. Например, 3 миллион сомду алдым. Азыр өкмөт 3 миллион сом ишкерлерге берип атат. 3 миллион сом. Аны да алып колдондум. Ал проценти жок. 5%. Да, аны ишкерлерге да айтып кетем. Айтып деле жүрөм. Биз азыр ишкерлер аябай ачык болуп, биригип атабыз. Өзүңөр деле угуп атсаңар керек. Мен биринчи алгач Дордойго келгенде мен аябай таң калгам. Себеби акча да майдалап беришпейт экен, саламдашпайт дагы экен. Мен ошондо аябай кыжалат болгом да. Биз Алматыда баягы эле айтып өттүм го, 1000-2000 доллардан берип туруп, бири-бирибизге жардамдашчубуз, а бул жака келсең акча да чыкпайт экен, акча да майдалашпайт экен. Анан жанагындай беттерин аябай тосуп алышты, 2-3 кабат кылып. Анан Аллах таалам улуг экен да. Азыр деген эмне болду? Азыр эми жарыя кылып көрсөтмөсөң соодаң болбой калды. Мына ол жагынан бул жагынан көрсөтүп бүт интернетке чыгарып атпайбы вещилердин баардыгын. Ушундай экен да. Ал кезде алдыларын тосуп алып соода кылышты. Анан максатым көп азыр. Жок, мен сиздер түшүнбөй атасыздар. Мен айта турган максатым баягындай жаап алып, элдер эгоист болчу дейм да Дордойдо. Ушундай мындай карым-катнаш жок болчу. Өзүм эле болсом деген ушундай башкача психологияда, башкача немеде экен эле да. Азыр эми биз деген биригишибиз керек болуп атат. Биз ушу швейный тармагында биз биригип, ушу швейный тармагын кармап калышыбыз керек болуп атат. Өнүгүшүбүз керек болуп атат, өсүшүбүз керек болуп атат. Бири-бирибизден опыт алышыбыз керек болуп атат. Себеби мен билбегенди силер билесиңер, силер билгенди мен билем да. Бул жашы ушундай. Себеби мен билем деген адам бул жаңылышат да. Аны туура айтасыз, бирок Дордойдо эмне үчүн жаап атат товарды? Башка конкуренттер көрбөсүн, эмне алып атат, копия. Ооба, көрбөсүн деген менен азыр эми көргөзүп эле чыгып калбады. Мына Валберсти карасаң, кайсы неме брендти карагың келсе карап таап аласың. И то аны бүт нюанстары менен тарткан. Кайерин кантип тигиш керек, кайерин кандай. Мен ошол жагын айткым келип атат да. А мен ишкерлер менен азыр биз мындан 2 жыл мурундан баштап кегиле биригейле, бирибиздин ишканаларыбызга барайлы, бирибизден опыт алышайлы деп азыр биз биригип, азыр аябай жакшы болуп калдык. Группа болуп, ассоциацияларга биригип, бирибизге жардам берип, ой бөлүшүп, опыт алмашып, ушинтип атабыз. Бул жакшы жөрөлгө да. Бул сүйүндүрөт, Кудай кааласа иншалла. Себеби биз биригип, биз бирибизден опыт алышып, биз Кыргызстандын ушу швейный тармагын кармап калуу максат болуп атат да. Уникальный эже экенсиз. Рахмат. Базаргүл эже, какой посыл башка кишилерге айтасыз именно вот кредит боюнча? Алыш керекпи, же албаш керекпи? Же это как бы дело каждого? Динде албаш керек. Албаш керек да өз негизинен. Динде албаш керек. Бул болбойт дейт да. Анан мен ойлойм, эгер мүмкүнчүлүктөрү бар болуп, не кыла турган болсо, жанагындай арзан болсо, мисалы үчүн 6% бул почти жок. Почти жок да.
алып, эгер документтери даяр ошондой ошого жооп бере турган ОСОбу, ИПбы, налог төлөп атабы, эмнеге жок, алып кичине болсо дагы эгер бизнесине, а так эгер акчасы болсо албаш керек. Албаш. Отлично. Наконец-то кто-то это сказал. Чоң рахмат сизге. Макул, сизге ийгилик. Рахмат. Чоң, как это, соода. Ооба. Бар тең жакшы болсун. Фабрика 1000 эмес, 5000 болуп кетсин. Иншалла. Аябай рад знакомству. Рахмат. Силерге да чоң рахмат. Ошо силердин көрүүчүлөрүңөргө да рахмат. Мен ойлойм ушул неме берүү элге бир жакшы таасир калтырса экен деген жакшы ниеттемин иншалла. Эгер вопросуңар, сурооңор болсо, кайра чакырсаңар, дагы маек куруп бергенге даярмын иншалла. Дагы чакырабызбы? Мен эл менен өзүмдөгү опыт менен бөлүшкөнгө даярмын. Себеби азыр көптөгөн ойлорум бар болчу. Менде да толкундануу болду, башка болду. Оюмду жеткизгенге аракет кылдым. Эгер суроолору бар болсо, элдерден жазышса, мен суроолоруна жооп бергенге, өзүмдүн опытым менен бөлүшкөнгө даярмын. Вот такой подарок нашего партнера Бакай банк. Рахмат. Чоң рахмат силерге. Силердин дагы ишиңерге ийгилик каалайм. Силердин берүүңөр, ушу элдин айткан сөздөрү ушу элге таасир берип, ушу көрүүлөрдөн кийин бир адамдарга жакшы натыйжа берсе деген каалоо тилектерди айткым келет. Ушу ишиңерге ийгилик, үй бүлөлүк бакыт каалайм силерге. Чоң рахмат. Рахмат, Аллах ыраазы болсун.